7-класска чейин мектепте эң жакшы бааларга окудум. Спорттун жеңил атлетика түрү менен машыгып, ийгиликтерди жараттым. Андан кийин сабактардан калып, спортту да таштадым. Досторум менен көңүл ачууга көп убактымды бөлө баштадым. Достор менен тамеки чеккенди, вино ичкенди үйрөндүм. Анан эмне болду? Бир жигит менен тааныштым. Сүйүү деп аны менен дайыма чогуу жүрдүм. Мен анын героин колдоноорун билчүмүн. Мен дагы бир күнү даамын таттым. Бир эле жолу, андан кийин бүттү дедим. Бирок мен ойлогондой болгон жок. Героин жок, жашай албай калдым. Сени менен өмүр бою болом деген жигитим боюмда бар экенин укканда таштап кетти. Ал эми аборт жасатканы барганда айыкпас СПИД деген илдет менен ооруп калганымды билдим. Мен жалгыз калдым. Баягы жигитим, досторум баары менден жүзүн буруп кетти. Врач айтты, сен жашсың. Мүмкүн врачтар жаңы дары ойлоп тапса, айыгып кетесиң деп. Мен ишенбейм. Мына менин жашоом талкаланган, келечектен үмүтүм үзүлгөн. Эмне демекчимин? Жеңил ойлуу болбогула, жаман адаттардан алыс болгула.